мен албетте чопо чоор менен күү черте албайм, бирок бул музыкалык аспап чоподон жасалат. Негизи эле чоподон идиштин ар кандай түрлөрү жана буюмдар жасалат экен. Муну негизи кафе, ресторандар жана жогорку 5 жылдыздуу мейманканалар кооздук үчүн алып коюшат экен. Чопо устачылыгы эң байыркы кесиптерден. Аны жайылтуу максатында коңшу Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан жана Беларусь менен Түштүк Кореянын чопо усталары тажрыйба алмашуу үчүн Бишкекке чогулду. Алгаш чеберлер симпозиумдун катышуучуларына чоподон идиш жасоонун үлгүсүн көрсөттү. Моюн ичке болгон баары тең декоративный болуп эсептелинет да. Если моюн жагы жоону чоңураак болсо, аны колдонгонго болот да. Ичке болсо, бул болсо кургак сухосветтерди салса болот да. Кылоочулукка кирип келишимге себеп дадам болушкан. Бул өнөрдү тандааныма атам себептүү. Алып келген идишти көрүп, бул адам колунан жаралганбы деп кызыгуум ойгонгон. 15 жылдан бери чоподон буюм жасап келем. Кылоочулук менен шугулланып келатман. Симпозиумга чакырылган чопо уста чеберлеринин арасынан эң тажрыйбалуусу Түштүк Кореялык Соң Ингил. Конок өмүрүнүн 31 жылын дал ушул устачылыкка арнаган. Оңги кипо. Идиш жасоонун укмуштуу ыкмалары бар. Мындай тажрыйба Түштүк Кореяда гана колдонулат. Анын сырларын бөлүшүү үчүн келдим. Бул 이용해가지고 작업하는 거를 보여드리겠습니다. Чоподон жасалган идиш же буюмга каалаган брендти койсо болот. Улуттук оймо чийме дөөлөттөрдү же кандайдыр бир өзгөчөлүк камтыган мыкты буюм жасатып койсо үйдүн көркү. Чеберлер айтмакчы, азыр кымбат идиш эмес, ага орнотуп түшүрүлгөн улуттук атрибуттар маанилүү. Андыктан чоподон жасалган буюм искусствону аздектеген чөйрөдө жогору бааланат. Интеллигенттүү адамдардын үйүнөн көрөсүң да. Демек бул нерсе балуулугу, өзгөчөлүгү күчтүү деп ойлойм. Мен өзүм жеке оюм. Все вообще-то началось у нас с детского сада. Алгач бала бакчадан чоподон буюмдарды жасап баштаганбыз. Көпчүлүккө жакканын көрүп, окуу өндүрүштүк комплекс ачтык. Кыргыз чопосу кантип жасалаарын ушул устаканадан көрсөтөбүз. Здесь была и теория, и практика. Поэтому здесь учебно-производственный комплекс. Симпозиум 3 күн бою уланат. Сайфудин Мурзаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.